Assalamu alaikum hurmatly musulman bir tuğanlar. Adam egerde namazın okup, Kudayga işenip, ibadatın kılıp, dedigindey şartı yok boz üylerde yaşasa dağı жүрөгүндө бейпилдиги болгон адам ошол адам бактылуу адам. Эгерде 2 кабаттуу, 3 кабаттуу хан сарайда жашап, бирок жүрөгүндө Кудайдан коркуу болбосо, окуган намазы болбосо, ал бактысыз адам. Анткени бактылуулук бул адамдын жүрөгүндөгү тынчтык, жүрөгүндөгү бейпилдик. Эптеп кирип чыгып ушул жерде тамак жеп жатса дагы жүрөгүндө тынчтык болсо, жүрөгүндө бейпил болсо, бейпилдик болсо, ошол адам бактылуу адам. Эртең менен Парижде, түштөн кийин Лондондо тамактанып, бирок жүрөгүндө тынчтык болбосо, жүрөгүндө бейпилдик болбосо, ал адам бактысыз адам. Ошондуктан эң оболу жаратканга ыраазычылык билдирели. Канаат кылып жашайлы. Шүгүр кылып жашайлы. Жаратканга ыраазы болуп жашайлы. Ошондо бактылуу болобуз. Жашоосуна ыраазы болгон адам, жүрөгүндө тынчтыгы бар адам, жүрөгүндө кыйбаны бар адам кайсыл жерде жашабасын, ал адам ырахаттуу жашайт, жыргап жашайт. Кудайга болгон ибадатын кылып жашайт, намазын окуп жашайт, ибадатын маңызын чыгара аткара жашайт. Качанда адам баласынын жүрөгүндө ыйман качса, бейпилдик качса, ал адам байлыгын, бийлигин, мансабын башка жака иштетип, бузукчулукка, арамга, жаман жолго баштай баштайт экен. Ошондуктан келиңиздер ыйманга келелик, намазыбызды окуйлук, Кудайга тобокел кылалык. Жашообуздан ар дайым эгерде позитивдүү көз караш менен карасак, Кыргызстаныбыз аябай кооз, аябай сонун, баардык шарттар түзүлгөн, ушунчалык рахат алып жашасак болот. Эгерде жакшы көз караш менен карасак, Кудай Таалага жакшы үмүт менен карасак, эгерде намазыбызды окусак, ыйманыбызга кайтсак, ошондуктан келиңиздер жараткандан жакшылыкты үмүт кылалык, намазыбызды окуйлук, ыйманга кайталык, Кудай Таалага шүгүр кылып жашайлык, каниет кылып жашайлык деп кетмекчимин. Бар болуңуздар, бай болуңуздар, жүзүңүздөрдөн эч качан жылмаюу кетпесин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.